сумкалардын деги товарлардын разницасын көрөлүчү. Кандай болуп атат? Мисалы, бул эле сумкалар эч жерде 250 сомго эч ким таппайт да. Кадимки эле сумка, бардык замогу рабочий. Суу өткөрбөйт. Ошол эле сумка азыр канча сомдон сатылат билбейм, биз 250 сомдон. Азыркы учурда канча окуучу бар? Бүгүнкү күндө Дордой базарында 1000ден ашык окуучуларым байыр болуп эмгектенишет. Алардын арасында 20дан ашык кыз, 20дан ашык үй бүлө өздөрүнүн контейнерларын ачып, бүгүнкү күндө оптом и розница соода кылышат. Алинанын ушул результатка чыгып аткан кыздарын, балдарын азыр контейнер ачкан экен. Ушул жерлерин көргөн келдик. Ушул контейнерби? Ушул. Курсаңыздар болот. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Айтери. Бир күндө байыр кызматында канча акча тапса болот? Минимум 2000ден, максимум 5000ден турат. Демек, контейнерди дагы сиз таап бересиз. Ооба. Эгерде Дордой базарына чыгып иштеймин дегендер болсо, ооба. Атым Ферзат. Дордой базарында поставщик болуп иштейм. Бул жака келип, Алина менен таанышып иштеп калдым. Мурунку түшүнүк боюнча элдер Дордойго басып келип соода кылса, биздин азыркы үйрөтүп аткан метод бул элдер келбесе дагы товарды биз жеткирет атпайбызбы? Бир күндө эгерде жакшы аракет кылсам, 20 000 сом табам. 20 000 сом табам. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Назбели, Аксынын кызы болом. Кандай экен? Результаттар кандай болду? Результаттар Кудайга шүгүр бар экен. Иштесе болот экен да, негизичи. 4 күндө 20 000 сом таптым. Курсту бүткөнүмө 5-6 эле күн болду. Кызылкая шаарында жаңы ачылган Сумая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягындай сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Назим Мамасултанов. Мен бүгүн Бишкек шаарында Дордой базарына келдим. Бишкек шаарында. Урматтуу көрөрмандар, азыр болсо биз ушул Алинанын сабагы туткан жерине келдик. Бул жерде кадимгидей ушул кыздарды окутуп даярдайт экен. Ушул Дордойдо ушул байыр кызматы боюнча иш алып барганды үргөтөт экен. Азыркы учурда канча окуучу бар? Бүгүнкү сабакта 5 окуучу бар эле. Негизи бүгүнкү күндө Дордой базарында 1000ден ашык окуучуларым байыр болуп эмгектенишет. Алардын арасында 20дан ашык кыз, 20дан ашык үй бүлө өздөрүнүн контейнерларын ачып, бүгүнкү күндө оптом и розница соода кылышат. Бул кыздар качан келди? Ошол байыр кызматын үйрөнөм деп. Булардын арасында азыр үчөөсү бүгүн келди, бүгүн тааныштык, бирөөсү 1 ай болуп калды. 1 ай болуп калды. Сиздин атыңыз ким? Каяктан келдиңиз сиз? Менин атым Ализа, Нарындан келдим да. Өзүм Нарындыкмын. Бул жакта иштеп жаткам банкта. Банктан чыгып, ушу байырликке кызыгып, ушул жакка келдим да. Кандай экен ушул байырлык кызматы деги ушул иштесе болобу экен? Сизден сурайынчы. Негизи иштесе болот. Мен дагы өзүм Аксыдан келдим. Башында коркуп келгем, болобу, болбойбу деп. Бирок келип 3 күн дегенде эле ошо өзүм клиентимди табып, кирешеге чыгып, Казакстанга товар жөнөттүм. Bir günde 8.000 payda. Bir jönötkөндө 8.000 пайдага түштүм. 8.000 пайда көрдүңүз, бир күндө? Bir адамга жөнөттүм. Эмне товарларды жөнөтсө болот экен бул жакта? Бул жактан негизи бардык товарларды жөнөтсө болот. Анан азыркы школьный сезонго да. Школьный сезонго рубашка, юбкалардан жакшы иштеп калса болот. Абдан жакшы. Мен ойлогондон да күчтүү бир бизнестерди таап алсаңар. Негизи Кыргызстандын кайсыл жактарына жөнөтөсүңөр? Же эсенги мамлекеттерден канча өлкөгө жөнөтөсүңөр? Мисалы, байыр десе эле элдин баары ойлошот, только оптом Казакстан, Россияга отправка кылган байырлерди элестетишет да. Бирок мен ошонун эң жөнөкөй жол менен, жеңил жол менен Кыргызстандын ичинде иштегенди жакшы өздөштүрдүм да. Башка байырлерден салыштырмалуу Кыргызстандын ичи менен азыркы күндө күнүнө вокзалда дагы ишке системага салып койгонбуз. Вокзалда дагы өзүбүздүн таксистер бар. Бул жерде дагы отправкабыз иштейт. Кыргызстандын ичинде эле күнүнө 20 000ге чейинки сумманы тапса болот да байырлер. Күнүнө отправкадан. Абдан жакшы. Качан баштап калдыңар бул бизнести? Негизи? Мен өзүм карантин убагында Москва шаарында баштагам. Карантинден кийин Москва шаарында жумушум жеңил болгондуктан, жаңы жол салынгандыктан өзүм үчүн кийим алам деп Инстаграмды барактап отуруп
ушул жумушка келип калгам. Бирок менин азыркы окуучуларыма азыр эле айтып өттүм эле, силерге үйрөтүүчү мен бармын деп. Мен баштаганда Дордой базарында эч ким байыр болуп, мындай үйрөткөн адамдар жок болчу да. Мен өзүм изденип, өзүм аракет кылып, эч кимден окубай, кыйналып, башында банкрот болуп, ушул күнгө кыйналып келдим да. Буларга уже мен жакшы жолду көрсөткөнгө азыр уже тез эле 3 күндө результатка чыгып калышат. Келген адам 3 күндө результатка чыга уже, сразу эле. Канча менен баштаса болот ошол акчаны? Биздин курстун аты айтып тургандай эле, негизи 0 сом менен бизнес баштаса болот да. Бул жерде байырликке келгенде эч кандай акчасы жок эле. 20 сом автобуска акчасы болсо болду. Мен тренинг дагы өткөргөм, 250 адамга тренингде бекер маалыматтарды бергенбиз. Ошол жерде автобуска, маршруткага төлөгөн акчасы болсо эле Дордойдун кире беришинен кирип эле каалаган товарын сүрөткө тартып, соцсеттерди пайдаланып эле сатса болот да. Негизи эч кайсы курска барбай, мага деле келбей, мага келгенде бир эле булардын азыр плюс жактары убакыттан үнөмдөйт. Ошол жетем деген максатыга эртерээк жетет. Өз алдынча дагы эч кайсы курска барбай, эч кимге барып окубай, самостоятельно келип 20 сом акчасы менен Дордойго келип, колундагы андроидбу, айфонбу, без разница, телефон менен эле каалаган сүрөтүн тартып, рекламалап сатса болот. Мынакей аябай сонун бир жумуш таркалап жаткан Алина кызыбыздын окуу жагына келдик. Азыр эми сизден ушул результаттарды дагы көргүбүз келип атат. Сиз окуткан окуучулардын ушул Дордойдо кандай бир ийгиликтерге жетти, анда көрсөк болобу? Болот, буюрса азыр эшикке чыгып көрсөтөбүз. Анда буюрса көрөлү. Биргеликте ушул Дордойдо айланганча кайсыл кыздарды чыгарды, кандай результаттар болду, биргеликте байкайбыз анда. Алинадан окуп, ушундай бир сертификаттарды алсаңыздар болот экен. Бул кандай сертификат? Бул жерде бизге 0 курстун названиясы өзү аты айтып тургандай эле 0 бизнес, колунда акчасы жок келип, биз менен чогуу 3 күндө байыр бол дейт. 3 күндө кирешеге чыкса болот. Курсту бүткөндөн кийин 5 күн аралыгында бул сертификаттарды ар бир бүткөн окуучуга берилет. Бардыгы документтин негизинде, келгенде дагы договор менен. Келгенде дагы өзүңөр документтин негизинде кол коюп беришет, печать менен бардыгы документтин негизинде. 3 күн эле окутасыңарбы силер? Негизи түшүнгөн адамга бул 1 саатта дагы түшүндүрө алам. Буга чейинки азыр сыртка чыгып көрсөтө турган окуучуларымдын результаттары 1 саатта мага обед учурунда эле, ал убакта бул офис жок болчу. Кафеге кирип эле, кафеде түшүндүрүп үйрөткөн окуучуларымда результат жакшы да. Негизи түшүнгөн адамга 1 саатта дагы түшүндүрө алам, бирок кантип эле 1 саатта байыр болом деген суроолор жаш чоң эжелерден көп келгендиктен 5 күн кылып койдук. 5 күн аралыгында телефонду өмүрү түшүнбөгөн, WhatsApp'ты түшүнбөгөн, Telegram'ды түшүнбөгөн адамдарга дагы үйрөтөбүз. Ошол үчүн 5 күн. Көпчүлүк учурда практика болгондуктан 1 саатта дагы эшикке чыгып, самый главный эң арзан точкаларды көргөзүп койсом эле, ошол точкаларды, кийимдерин алып сата берет. Курстун баасы кандай? Курстун баасы 5 күн офлайн жандуу түрдө 15 миңге үйрөтүлөт. Бир жолу 15 миң төлөп коюп, өзү үчүн дагы жыл бою, өмүр бою арзан кийим алышат. Мисалы биздеги кийимдер базардын эч кайсыл жеринде биздегидей арзан баалар жок. Себеби эң арзан точкалар бар. Абдан жакшы, мынакей айтканга сөз деле калбады. Негизинен айтканда 3 күндө бизнестин чоң бир багытын силерге үйрөтүп койгон. Жакшы. Бул жакта дагы көрүп атабыз, жылдын мыктылары деген грамоталар, булар каяктан келген? Кандай? Бул жакта жылдын мыкты дегенде бул Азия боюнча, байырлер арасында Азия боюнча өздөрү чакырып, наамый карашкан жаңы жылда. Могу, Абдан жакшы. Көрсөтүп коелу. Азия боюнча жылдын мыкты байыри. Жакшы. Аябай сонун. Анда сырттагы результаттарды биргеликте көргөнчө Дордойду бир айланып чыгалы анда. Кеттик. Алинанын ошол результатка чыгып аткан кыздарын, балдарын азыр контейнер ачкан экен. Ошол жерлерин көргөн келдик. Ушул контейнерби? Ушул. Кирсеңиздер болот. Бул контейнерди ушул Алинадан сабак алып, анан ары ачышкан. Ошол
кантип ачып калды, анан кантип үйрөтүп атасыңар ушул товар алышты? Бул жакта бизде только байырствону эле үйрөтпөйбүз да, байырлык деле үйрөтпөйбүз. Эгерде адам өзү мен көптөн бери Дордой базарына чыккым келип жүрөт, бирок место таппай атам деген болсо, местаны таап, арендага место таап, өзүбүз жайгаштырганга чейинки дагы услугабыз бар да. Мисалы, ушул күнгө чейин мен деле ойлогонмун, Дордой базарында миллионерлер гана иштейт деп ойлогонмун да. Товар оборотко 500 000 сом акчасы бар, миллион акчасы бар, ошолор гана Дордойдо иштейт деген ой менде дагы бар болчу да. Камеранын артында дагы элдерде дагы ошондой ой болушу мүмкүн да. Бирок бүгүнкү Айпери азыр өзү айтып берет, товарга канча акча салганын. Бизде аз сумма менен 100-150 000 сом акчасы болсо дагы Дордой базарынан ордун тапканга жардам беребиз. Ошондо 100-150 000 акча менен ушундай бизнести баштаса болот. Эми поначалу болот так, риск го. Мен эң коркконум вложенияны салып алып, аны сата албай калгандан көрө аз сумма менен башта берип койсом, ошонун доходко чыгып, кирешеге чыгып баштаганда кийин калаган суммасын өзү кошуп, калаган суммасында товар алып, үйрөнүп алгандан кийин өзү алып кетсе болот. Бирок биз эң жеңил жолу менен аз суммада базарга алып кирип коебуз. Жакшы. Ушул местаны да өзүңөр таап бериңиз. Өзүбүз таап беребиз. Абдан жакшы. Бул кыз менен тааныша алам да. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Айпери. Айпери кайсыл жактан болосуз? Оштон болом, Оштон келгем. 1 жылдан бери ушул жакта турабыз. Жолдошум менен иштейбиз. Кантип келип калдыңыз ушу Алинанын окуусуна, жана бул жерди ачканга? Алина эжеге мен өзүм таанышым аркылуу эле келгем. Таанышым аркылуу келип окуп, эмеге биринчи байырлыкка окугам. Байырлыкка как положено окуп 1 жума. Андан кийин сразу наставничествого аракет кылып, наставничествода окудум. Сразу место ачтым. Кандай болду баштаганыңызда? Баштаганда коркуу болгон биринчи. Страх болгон, бирок аракет кылдык. Тынбай иштедик, жүгүрүп, кечке иштедик. Аракетке жараша, буюрса баары жакшы. Киреше кандай болот экен? Дордойду. Киреше сонун аракетибизге жараша, мисалы, өзүбүздүн жүгүрүп жүргөнүбүзгө жараша аракет кылып, видео тартып, кандай биз только WhatsApp'тан иштейбиз, Instagram'дан иштейбиз, сүрөт сатабыз, ошолорго жараша. Бул жактан болсом, байерлерге дагы уштушуна алып беребиз товарларды. Байерлер менен дагы жакшы иштешебиз. Ачыгын айтканда, баары эле акчага кызыктар да. Негизи бир күндө байер кызматында канча акча тапса болот? Байер кызматында бир күндө 5000ден тапса болот. Эми аракетке жараша бар эле. 5000 азыр мына жерде 10 000, 20 000ден тапкан эжелер дагы бар. Мен эми минимум максимум 5000ден табам. Минимум 2000ден, максимум 5000ден табам. 5000 сомдон, Андан да көп тапса болот? Ооба, болот. Болот да. Болот. 10 000ден тапкан эжелер, 20 000ден табышат мына жердеги эжелер, байыр эжелер. Аябай сонун иштешет аракетине жараша. Абдан жакшы. Бул биринчи кызыңыз, Ооба, биринчи эле. Башкалары да ушул эле Дордойдо жайгашканбы же башка Ушул эле жерде жакынкы контейнерде дагы бир балабыз бар. Азыр аны да көргөзөбүз. Өзү дагы айтып берет 40 000 сом менен кантип бизнес баштаганын. Ал жака да өтөлү. Алинанын дагы бир үйрөткөн окуучусунун алдына келдик. Өзүңүздү тааныштырып, анан айта кетсек, Assalamu alaikum. Men атым Нуралы. 40 000 расход кылып, ошо ткань алып, ошо тиктирип чыгарганбыз. Өзүбүздүн брендти чыгарат деп аракет кылып. Өзүңөр тиктиңерби? Өзүбүз тиктик. Келинчегим ошо дизайнер, өз аракет кылып тигип чыгарды. Кайсыл көйнөктү тиктиңер? Көрө кетсек болобу? Камера. Абайкалар. Этикеткасын көргөз. Этикеткасын. Булар ошо эме жеңил, аял кишилерге кийген жакшы. Андагы мосфеттер бар. Булар бар, леопардовый. Органза менен булар. Кыз затыга кийимдер. Кыз затыларга буларды тигип беребиз, моңго окшогон кийимдерди. Кийим каалагандарды тигип бере беребиз, биз заказ менен деле. Заказ менен кабыл алып беребиз. Абдан жакшы. Сонун көйнөк. Демчилер тигебиз, моңго окшогон. Сен өзүңдүн келинчегиңди тигип, сен ушул жерде сатыкка коюп отурасың. Ушундай кылып. Киреше кандай болуп атат? Киреше Кудайга шүгүр аракет кылып атабыз, аракетке жараша. Жакшы элеби? Жакшы. Байыр кызматында окуганга кандай кеңеш бере аласың анда? Байыр кызматында окуп аракет кылса эле болот бул жерде. Андан сырткары биз региондорго отправка алып беребиз. Кыздар ошо байыр кыздар алып келет бизге товарларын.
отправка кылып беребиз. Моңолор окшойт, Мамон Токтогул деп турат. Алар Токтогул деген өтөбүз. Почкор, Скөл, бүт жети областка. Телефон аркылуу эле ошол жакка таксидин салып бересиз. Таксиден салып беребиз. Сенеш. Андан сырткары бул жакта көрүп койсоңуздар болот. По городу дагы такси менен Нуралы бул уже кошумча киреше. Нуралы бир эле контейнер иштетпейт азыркы учурда. Дордой базарында менден окуган, окубаган кандай байыр болбосун, шаар ичи такси аркылуу Нуралы жеткизет. Андан сырткары региондорго жеткизет. Бул уже контейнерден сырткары, байырлыктан сырткары кошумча киреше. Бул базарда негизи жөнөкөй эле аракет кылган адам бардык жол менен иштесе болот. Абдан жакшы. Мынакей Алинанан ушундай бир нерселерди үйрөнүп, ишиңерди чоңойтуп атат экенсиңер. Ийгилик болсун. Нуралыга дагы чоң рахмат. Кийинки кызыбыз Перизат бул эң жакшы иштеген кыздардын бири. Себеби 70 000 сом менен эле баштаган. Алыскы эмес, мына биздин кечеги эле 25 декабрда таанышканбыз. Бир эле күн столовойдо отуруп экөөбүз чай ичкенбиз. Андан кийин эле Байырлык кызматын баштап. байыр болбойм деп келди. Болбойм деп эле Ооба, келип кардар башка жакта окудум, бирок кардаралар көрсөткөндөн кийин товарымды албай коюшту. Анан алам деп коюшту деп. Мен байыр болбойм, мен контейнер ачам деп келген да. Биринчи эле келгенде контейнер ачам. Демек, контейнерди дагы сиз таап бересиз. Ооба. Эгерде Дордой базарына чыгып Иштеймин иштейм дегендер болсо, ооба, контейнер таап. бош контейнерлерди таап бересиз. Андан сырткары контейнерлер таап. товарларды кайсыл тараптан Эң алышты арзан товарларды алып беребиз. Жакшы мүмкүнчүлүк экен. Аябай сонун, урматтуу көрөрмандар. Бул кыз менен бир аз таанышып, экөөбүз сөз сүйлөтүп көрөлү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Аты жөнүңүз? Перизат. Атым Перизат. Дордой базарында поставщик болуп иштейм. Кайсыл тараптан келип иштеп калдыңыз ушул Дордойго келип? Бишкекте эле турабыз, өзүм таластык болом. Атым ошо Перизат. Бул жака келип Алина менен таанышып иштеп калдым. Канча сом менен баштадыңыз эле ушул бизнести? Эң башында бир ошо 70 000 сом салган болчумун. Куртка алып чыкканда, ошол курткамды Алина жардам берип алып чыкканда, ошо 70 000 менен баштагам. 70 000 менен ушундай бизнес баштап алдыңыз ошондо, сонун кылып. Контейнерди ушул Алина таап бердиби? Контейнерди жок, өзүм тапкам, бирок Алина мага товар алып чыкканга жардам берген да. Абдан жакшы. Алинадан Алинадан болгон да. Алинадан кеңеш сурап, эмне товар алып чыксам, эмне кылсам, мен контейнер ачышым керек деп келгем да Алинага. Анан ошо куртка алып чык деп Алина жардам берип, ошентип ачып калгам да. Абдан жакшы. Алинадан кандай жардам ала алдыңыз? Негизи ушул тарапка келип, кандай сунуштарыны туура ала алдыңыз? Алинанын жардамы чоң эле. Алинанын советтешем, азыр деле советтешем, эмне товар, эмне бул менен только товар боюнча элебиз го. Ошо эң биринчи товарым Алинадан болгон да. Алина чыгарып берген да товарды мага. Кандай чыгарып бергенде ушу куртка саат, ушу куртка жакшы кетип атат деп мага направление берген. Мен ошол менен алып кеттим да. Ар кимдин өзүнүн аракетинен го. Алина жол көрсөттү, мен дальше алып кеттим да. Ошо. Абдан жакшы. Ишиңизге ийгилик болсун. Ушундай бир сонун мүмкүнчүлүктөрдү сиздерге бир аз болсо деле көмөк көрсөткөн Алина кызыбыздын жумушу боюнча маалыматташып жатабыз. Кайсыл тарапка карабыз эми? Дагы кийинки контейнер кече эле келди, жаңы контейнер. Кече эле келди, Аксыдан бир үй бүлө келген, колунда 1,5 жашар баласы менен. Бүгүн азыр сиздер менен ошону көрсөтөбүз. Аракет ар бир адамдын өзүнөн, бирок мага келген окуучулардын арасында эң жакшы иштегени азыркы эле тартылган Перизат да. Бул башка окуучулардан өзгөчөлөнүп, колунда 70 000 сом акча менен келген. Арзан товарды алды. Элдер жаңы жылда 25 декабрда келген Перизат. 25 декабрдан элдер жаңы жылга эс алууга тараганда 5 күндүн ичинде 120 штук куртканы сатып койгон да. 70 000 сом акчасын 120 000 кылып көтөрүп алгандан кийин 120 ичинде. Ооба. Андан кийин Перизаттын кызыгуусу артып, бул базарда демек иштесе болот экен деп, ошол күндөн баштап январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин август айы болсо 8 айдын ичинде бул Дордой базарында менден дагы жакшы результаттарга Перизат чыгып атат да. Бир местасы бар эженин сөзүн айтам. 10 жылдан бери базарда иштейм дейт. 3 контейнерим бар, бирок товар оборотту Перизаттай кыла элекмин. Сен кантип окутуп атасың окуучуларыңды деп менден сурап атат да. Анан түшүндүрдүм. Сиздердин түшүнүгүңүздөр боюнча, мурунку түшүнүк боюнча элдер Дордойго басып келип соода кылса, биздин азыркы үйрөтүп аткан метод бул элдер келбесе дагы товарды биз жеткирип атпайбызбы?
онлайн аркылуу дүйнө жүзүгө сатып атабыз да. Мына ошол менен алардан айырмачылыгыбыз болуп атат. Болгону ошол эле базар азыркы учурда онлайн менен жакшы соода болуп атат. Азыр менде суроо пайда болуп атат да. Эгерде менде азыр бир 100 000 сом акча болсо, кантип баштай алам? 100 000 сомго эң арзан товарларды, сапаты боюнча эң жакшы, азыр өзүңүздөр деле камерага көрсөңүздөр болот, сапаты боюнча жакшы товарларды количество боюнча 4 түрлүү товарларды алып, контейнер ачып, ошол товарларды илип, байерлердин кызматы чоң болот. Бул жерде байерлер сиздердин эң чоң куралыңыздар болот. Алар сатат да товарды. Ошол менен иштесеңиздер болот. А мен контейнер ачып, силер менен иштесем болот, байер менен. Биз менен иштесеңиздер болот. Контейнери барлардын азыркы күндө буга чейин балким түшүнбөгөндөр бардыр. Байерлерди жаман көргөндөр бар, жакшы көргөндөр бар. Бирок эгер түшүнгөндөр болсо, байерлер азыр эч кандай зыяны жок, өзүнүн аракетине жараша акча иштеп атат. Мисалы мен өзүм аракетиме жараша кайсыл товарды онлайн аркылуу клиентке жеткизе алсам, ошону менен эле өзүм эмгек акымды эле алам да. Мага кызык болгону, сен өзүң ушуларды окутуп атасың, көпчүлүктөрүн үйрөтүп атат экенсиң. Өзүңдүн киришиң кандай болот? Бир айда, же бир жылдабы, же бир күндөбү? Бир күнүмдүгүн айтайын. Бир күндө эгерде жакшы аракет кылсам, 20 000 сом табам. 20 000 сом табам. Абдан жакшы. Азыр бул тарапка дагы кимге келдик? Жаңы эле келген окуучума келдик. Бул жаңы десем болот. Азыр өзүнөн уксаңыздар болот. Мен дагы билбейм результаттары кандай болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Назбели, Аксынын кызы болом. Аксыдан келип иштеп атасыз? Ооба, Аксыдан атайын Алинеженин курсун көрүп калып келип, үй бүлөм менен эсте ачып иштеп атабыз. Кандай экен? Результаттар кандай болду? Результаттар Кудайга шүгүр бар экен. Иштесе болот экен да, негизичи. 4 күндө 20 000 сом таптым. Курсту бүткөнүмө 5-6 эле күн болду. Негизи келгениңизге канча күн болду? Жаңы деп атат. Курсту бүткөнүмө жаңы 6 эле күн, 6-7 күн эле болду да. 4 күндө 20 000 сом таптым. 4 күндүк эле результатты айтып жатам сиздерге. Дагы 3 күндө мен жакшы эле акча таптым. 4 күндүн ичинде ушундай контейнерди ачып, ушундай бир буюмдарды илип коюшка жетиштиңерби? Ооба, Алинеженин жардамы менен дайыма мени колдоп, жолдошум бар жанымда, кызым бар. Жолдошум ар дайым мени колдоп турат. Негизи ата-энем, кайын жактагы ата менен апам да ар дайым мени колдоп турат. Аларга алкышым чексиз. Андан кийин эле Алинеже мени ар дайым колдоп, алдыга жылдырып жатат. Кудайга шүгүр. Жакшы, кантип 4 күн ичинде ушундай үйрөтүп коетасыз? Бул кыз келгенде негизи мен айылда элем. Апам умрадан келип айлага кеткен. Анан бул келдиңизби деп кечке мага чалып атты. Токто, мен барам. Мен 5-не барам, августтун 5-не барам дедим. Менден алдың эле Аксыдан үй бүлөсүн алып, мага ишенип көчүп келип атыптыр. Анан келдим, 5 күнү жолуктук туруп эле эл катары 6 күн, 5 күн обучение алды. 6-күнү биз уже товар алып баштадык. Негизи обучениянын бүткөнүнө бир жума болуп элек, так айта элекмин. Себеби бул наставничествомдо дагы 1 ай менен чогуу жүрөт да. Мен муну офлайн курстан айырмаланып 1 ай өзүмө жаныма алгам да. 1 ай кандай товар алат, кантип аны сатат, баштапкы кирешеге чыкканга чейин жанында жүрөм. Бирок бул уже 4 күндө эле 20 000 табып койду да. Абдан жакшы. Рахмат, ийгиликтер болсун. Ишиңерге ушундай жакшы иштей бергиле. Алинанын чындыгында жакшы туура жактарын көп экен. Азыр көрүп келатабыз. Бул тараптан дагы ийгилик боло берсин. Рахмат. Эми ушул сумкалардын, деги товарлардын разницасын көрөлүчү. Кандай болуп атат? Мисалы, бул эле сумкалар эч жерде 250 сомго эч ким таппайт да. Кадимки эле сумка, бардык замогу рабочий. Суу өткөрбөйт. Ошол эле сумка, азыр канча сомдон сатылат билбейм, биз 250 сомдон. 250 сомдон сатасыңар ушуну, Жакшы. Кийинки эле жакын жердеги көйнөктөрдү эле көргөзөйүн. Негизи дордой чоңго, ар кайсыл жагынан разница көргөзсөк болот. Бул көйнөк мисалы 400 сомго алса болот да, привозной. Гуанчжоунун көйнөгү. Ушул эле көйнөктү центральный проходтордо былтыркы жылдары 1 жыл алдың 1700 оптом алып жүргөнмүн да. Азыр 1700 оптом алып жүргөм. Азыркы күндө бул 400 сом. Ар кандай расцветкалары бар. Ушулардын баары, Баары 400 сом. 400 сомдон. Аябай сонун, сапаты дагы жакшы экен. Дагы үйрөнүп ушундай сонун бир товарларды арзан баада алып, өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди жүргүзүп сатсаңыздар болот экен. Дайымден көрсөтө алабыз. Азыр дагы көргөзөбүз. Кийинки спортивка бул ушул эле двойка, привозной.
качествосын да көрсөңүздөр болот. Оригинал. Булар Дордойдун башка точкаларында, мисалы, башка центральный проход, башка жактарда бул 1,5 миң оптом болсо, бул жердеги оптовый басы неликвидный цена менен 1000 сомдон алсаңыздар болот. Ушуларда, э? Ооба, базарда иштегендерге баалары өтө ыңгайлуу. Ар кандай тандап алса болот. Абдан сонун. Качествосы дагы чындыгында жакшы экен. 1000 сомдон ушундай спортивкаларды дагы алып кийсе болот экен. Азыр ушул окуучуларга ылайыктуу костюм-шумдардын алдына келдик. Булардын разницаларын көрөлү. Ушул эле мисалы юбкасы менен, шымы менен дагы бар. Ушул эле костюмдар эгерде алып сатып, магазиндер ала турган болсо, 900 сомдон двойканы алып сатса болот. Эгер кийгенге розницага болсо, 1,5–1200дөн алса болот. Бирок Дордойдогу баалары оптом бир даналап эч ким эч жерде бербейт да. Менин окуучуларыма пайда жагы бир данасын дагы 900гө алышат дагы, өздөрү 1200гө сатып иштешет. Абдан жакшы, мына качестволары дагы сонун экен. Кийип ушундай бир окуу жайларга барсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн бара турган бир тойлорго барса болот, э? Ушуну менен, э? Ар кандай өңдөрү бар. Пиджактын өзү дагы бар. Пиджактын түрлөрү көп экен. Аябай жакшы. Болушунча Алинанын биз кайсыл жерлерде иштейт, кимдерди өстүрүп атат, ошол жөнүндө бир аз маалыматтарды уктук. Эми аягында да биздин көрөрмандарга бир жыйынтык сөз болсун. Эркин микрофон. Байырлык жөнүндө айтып бердиңиз, жана байырга чакырып өтсөңүз деле болот. Жыйынтыкты айланда. Негизи бул Дордой базарында иштөө аракет кылган адам иштей алат да. Мен өзүм бүгүнкү күнгө чейин карантинден кийин Дордой базарында бүгүнкү күндө 2 контейнер иштетем, бирок аны уже жолго салып койгон, сатуучулар эле иштейт да. Мен өзүм байырлыкты тандагам. Ушунан эле билсеңиздер болот да. Мен байырлыкты тандадымбы, демек байырлыкте акча бар. Адал эмгек менен табабыз. Мисалы, бун эч жерде 900 сомго ала албайм да. 900 сомго алып 1200гө 300 кошуп сатсам дагы бир күндө 10 уштук костюм-шум сатып койсом эле 3000 сом табам. Бул сонунда байыр болуп, сүрөтүн гана сатып коюп атам да мен. Товарга вложение кылган жокмун. Эч кандай товар 100 миңге товар алган жокмун, 100 миңге двойкаларды бир алган жокмун. Сүрөтүн сатып эле ушундай кирешеге чыгып атам. Демек мен байырлыкты тандасам, сиздер дагы иштей аласыздар да. Абдан сонун, мынакей кеңешин уктуңуздар. Алинанын анда жыйынтыктайбыз. Ошону менен эфирде урматтуу көрөрмандар, Дордойдо иштеймин десеңиздер, байырлык кызматын аркалайм десеңиздер, Алинаны сунуштайм. Алина менен кабарлашсаңыздар болот. Кайрадан эфирде көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Чоң рахмат.